Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар? Бүгүнкү ачык сабагыбызга кош келдиңер. Мен силерге азыр сабагыбызды баштоо үчүн чыгарам. Кандай жерде агып жаткан суу? Дагы ким кандай элестетип атат? Агып жатат, дагы кашта агып жатат. Ооба, таштак жерде агып жатат, дагы кружка ооба, идишке коюп жаткандай. Биздин айылда дагы кандай суулар бар? Аттарын билесизби? Ак суу дагы биздин айылда. Арашан суулар бар экен. Кашка суу дагы бар. Анан биздин айылыбыздын аты дагы сууга байланыштуу коюлган. Биздин айылдын аты кандай? Суу. Демек биздин айылыбыздын аты дагы сууга байланыштуу коюлган экен. Силер эмне ичпей жашай албайсыңар? Суу ичпей жашай албайсыз. А эмне үчүн суу керек бизге? Тамакка кошобуз. Суу жалгыз эле адам баласына керекпи? Дагы эмнелерге керек болот? Жаныбарларга. Дагы эмне? Айтылды. Дагы эмне керек? Өсүмдүктөргө дагы суу керекпи? Ооба, суу өсүмдүктөргө да керек экен. Балдар, карагылачы, мен силерге гүл көрсөтөйүн. Бул гүлгө эмне жетишпей жатат? Суу. Аны кантип билдиңер суу жетишпей жатканын? Топурагы кургак болуп, жалбырактары эмне болуп калыптыр? Шалбырап калыптыр. Демек буга биз эмне кылышыбыз керек? Суу куюшубуз керек. А суу куйганда эмне болуп калат? Кайрадан жалбырактары жашыл болуп, соолбай гүлгө жан кирип калат экен. Демек балдар, суу жалгыз гана адам баласы үчүн эмес, жаныбардын дагы, өсүмдүктүн дагы өмүрү үчүн абдан маанилүү болуп эсептелет экен. Бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы суу жашоонун булагы болуп эсептелет экен. Сабагыбыздын максаты окуучулар суунун жашоо үчүн маанисин жана айлана чөйрөдөгү ролун түшүнүшөт, байкоо жана тажрыйба жүргүзүү аркылуу илимий ой жүгүртүү көндүмдөрүн өнүктүрүшөт, табиятка аяр мамиле кылууга, сууну үнөмдүү колдонууга адат алышат. Бүгүнкү биздин темабыз эмне болду? Суу жашоонун булагы. Ал эми биз сабагыбыздын максаты менен тааныштык. Эми балдар, сүрөттө силер эмнени көрүп турасыңар? Кандай сууну көрүп турасыңар? Биз сууну кагазда, сууда эмнелер бар экен? Сууларды, кагаздарды таштап салыптыр. Бул кылганы туурабы? Жок. Биз эмне кылышыбыз керек? Сууну кандай пайдаланышыбыз керек? Сууну биз эч качан бир кылбашыбыз керек. Карагылачы балдар, биз кайсы сууну ичебиз? Сөзсүз түрдө таза сууну ичебиз. Биз жогоруда сүрөттөгүдөй кылып суунун баарын булгасак, мынакей ушундай суу келип чыгат экен дагы, биз бул сууну эмне кылабыз анан? Ичүүгө туура келет экен. Андыктан биз дайыма сууну таза колдонушубуз керек экен. Бул сүрөттө эмнени көрүп турасыңар? Суу менен биз ар дайым дос болушубуз керек экен. Биздин колубузда көрүнбөгөн миллиондогон микробтор бар экен. Биз аны эмне аркылуу гана кетире алабыз? Суу аркылуу гана таза боло алат экенбиз. А биз ушундай жогорудагыдай ылай кылсак, суунун баардыгын биз эч качан таза суу пайдалана албай калабыз. Суу биздин жердеги негизги байлыктардын бири болуп эсептелет экен. Суусуз бир дагы жаныбар дагы, өсүмдүк дагы жашай албайт дедиге. Башкача айтканда, тирүү организмдин баардыгына суу керек экен. Суу 3 түрдүү абалда болот экен. Силер кандай сууларды көрүп турасыңар? Суюк, мына бул кадимки эле суу, суюк, Андан кийин дагы катуу болгондо бул ичинде муз турат. Бул кандай абалдагы суу болуп эсептелет? Муз. Катуу абалдагы муз болуп эсептелет экен. Азыр мен силерге 3-абалын көрсөтүп берем.
Судан эмне чыгып жатат? Буу чыгып жатат. Бул 3-чү суунун абалы болуп эсептелет экен. Демек суунун канча абалы бар экен? 3 абалы бар экен. Кайталайбыз. Суюк, катуу, буу абалында болуп эсептелет экен. Суунун касиеттерине келип токтолсок. Суу эмне кылып жатат бул жерде? Агат экен, суу агып жатат. Суунун өңү кандай болот? Түссүз болот экен, суунун өңү. Суу айрым бир заттарды эритет экен. Азыр биз аны далилдеп көрөлүк. Суу эриткич касиетке ээ экенин азыр бизге далилдеп көрсөтүп бересиңер. Экинчи топ силер болсо каалаган түсүңөргө мол сода менен лимон кычкылын кошобуз дагы кандай реакция болот экен? Сууга салабыз дагы аралаштырабыз. Салыш, Мариям салыш. Котур. Аралаштыр бекзат. Аралаштырабыз. Ооба. Болду, кашыкты алып салабыз мына. Көрдүңөрбү балдар, биз сода менен лимон кычкылын салганда суу көбүрүп реакция жүрүп жатат. Ошондо дагы бул суу эриткич касиетке ээ болуп эсептелет экен. Силер салган нерсенин бардыгы эрип кетти. Балдар, бери карагы. Биз азыр суунун касиетин өзгөртүүгө аракет кылдык. Сууну биз жана түссүз, даңсыз деп айтпадыкпы? Эми азыр биз Айлиса эмне салдың сууга? Бал салдык. Бал салганда суунун өңү эмне болду? Өң өзгөрдүбү? Өң өзгөргөн жок, бирок эмнеси өзгөрдү? Даамы өзгөрүп калды. Бекзат, сен сууга эмне салдың? Лимонну шересин. Лимонну шересин салдың. Ал эмне болду сууга? Эридиби? Демек, эригенден кийин анын эмнеси өзгөрдү? Өңүмү же даамыбы? Даамы өзгөрдү. Айрет, сен эмне салдың сууга? Балды салдым. Балды салдың, эриди, Мариям, сен эмне салдың сууга? Топурак салганда, топурак эмне кылды? Суунун өңүн өзгөрттүбү? Жакшы. Балдар, эмне үчүн суу түгөнбөйт? Биз сууну колдонуп атабыз, пайдаланып атабыз. Эмне үчүн суу түгөнбөйт? Кандай ойлойсуң? Жер планетасында. Бекзат, жер планетасында суу. Эмне үчүн түгөнбөйт? Ким жооп бере алат? Аделина. Дүйнөлөрдөн көп да суу. Ошону биз колдонуп атабыз да. Эмнеге түгөнбөйт? Анткени ал мындай кружкада болсо анткени ала суу суюк үчүн. Суу суюк үчүн. Азаматым. Тоолорго кар жайып, ал эмне болот кайра? Эрип, бизге суу болуп келет экен. Азаматсың Нурел, эң сону. Демек азыр балдар карагылачы, суунун жаратылышта айлануусун мен силерге түшүндүрүп берейин. Суу эмне үчүн түгөнбөйт экен? Мынакей сүрөттөн карайбыз. Жердин астындагы суулар эмне болот экен? Бууланып, жердин үстүнө көтөрүлүп чыгат экен дагы, ал булуттарга барып, булуттар кайра бизге эмне кылат экен? Жамгыр кар кылып, кайра жерге берет экен. Анан жерден алынган, берилген суулар карлап, эрип, аны биз кайра пайдалана алат экенбиз. Суунун айланышын азыр мен силерге дагы өнөкөй жол менен түшүндүрүп берейин. Бул жердеги суу деп элестетебиз балдар. Жердеги суу күн тийгенде бууланат экен. Мынакей, бул күн тийип жер бетине жылуулук бергенде эмне кылат экен суу? Бууланып, булуттарга айланып, анан булуттар бизге кайра эмнени берет? Жамгырды берет экен. Суунун айланышы дал ушундай айланууга ээ болот экен. Ошон үчүн, ошол себептен суу такыр түгөнбөйт экен. Биз ушундай кир сууну пайдалансак эмне болот? Микробдор көбөйүп, микробдор ичибизге кирип, адамдардын ооруга алып келет экен. Азыр мынакей биз кир сууну кантип таза сууга айландырабыз, фильтрди көрөбүз биз. Мынакей суу коюп жатабыз, кир сууну. Ал 2-3 фильтрден өтүп барып, аягында таза сууну чыгарып берет экен. Биз ошол
аягында чыккан таза сууну колдонот экенбиз. Бул биринчи стаканга кир суу куйган мен, андан кийинки чыгып аткан суу тазараак болот экен. Дагы мынакей төртүнчүсүндө ал кандай сууга айланды? Таза сууга айланды. Экөөнүн айырмасы бар болдубу? Ооба, айырмасы бар болду. Мынакей балдар. Таза болду? Демек биз таза сууну гана ичишибиз керек экен. Бул биздин ден соолугубузга чоң пайдасын тийгизет экен. Балдар гана баарыбыз бери карайбыз. Бул кызыктуу маалымат болуп эсептелет экен. Чоң киши күнүнө 2 литр суу ичиши керек экен. Бул эмнени сүрөтү балдар? Гүлбү жемне? Күн караманын сүрөтү. Демек күн караманынын өсүшү үчүн 100 литр суу керектелет экен. Кымбаттуу окуучулар, азыр биз сабакты жыйынтыктоо иретинде рефлексия кылабыз. Азыр мен силерге суроолорду окуйм. Эгерде туура десеңер, жашыл белгини көтөрөсүңөр, туура ооба десеңер, ооба туура десеңер, жок туура эмес десеңер, кызыл белгини көтөрөбүз. Биринчи суроо. Суу адам жашоосунда абдан маанилүү. Ооба, азаматсыңар. Суу адам жашоосунда абдан маанилүү деп бардыгыбыз жооп бердик. Экинчи суроо. Суунун 6 абалы бар. Канча абалы бар деп өттүк эле? 3 абалы бар. Ооба, азаматсыңар баарыңар ушундай белгини көтөрүп турсуңар эң сонун. Андан кийин 3-чү суроо. Адамдар, жаныбарлар, өсүмдүктөр суусуз эле жашай беришет дейт. Туурабы же туура эмеспи? Туура эмес, азаматсыңар. Андан кийин 4-чү суроосу, суу эриткич касиетке ээ. Биз жогоруда дагы тажрыйба жүргүзүп көрсөттүк, сахарды эриттик, кумшекерди, тузду эриттик. Демек, эриткич касиетке ээ бекен? Ооба, азаматсыңар. Эң сонун. Балдар, биз табактын башында гүлгө суу куйганбыз. Азыр кандай өзгөрүү болуптур? Ким айтып бере алат? Суусу сөнүп кетти. Дагы тирилиптир. Азаматсың. Бекзат, сен эмне байкадың? Жабырак саргайыптыр. Балдар, карагылачы, бул байкоо жүргүзүү менен суу жашоонун булагы деген сөзгө ынандыкпы? Ооба. Сууну үнөмдөө үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Колубузду жуушубуз Жууп атканда эмне кылыш керек? Крандагы сууну таза пайдаланышыбыз керек, анан суну абдан алыш керек. колубузду ракайнага жууп жатканда крандагы сууну эмне кылышыбыз керек? Абдан агызып колубузду суулап жууп алгандан кийин самын сүйкөгөнгө чейин биз эмне кылышыбыз керек? Крандагы сууну азаматсың өчүрүп турушубуз керек. Келгиле анда, кымбаттуу окуучулар, сууну үнөмдөөнү бүгүндөн баштап үйрөнөлүк. Жакса, бармагыбызды көтөрөбүз. Эгер тема түшүнүксүз болсо, сабак жакпай калса, бармагыбызды ылдый көрсөтөбүз. Кана балдар, сабак жактыбы бүгүн? Жакты. Кымбаттуу окуучулар, бүгүн сабакка активдүү катышып бергениңер үчүн чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Үйүңөргө бара бергиле.